Мен Москвага келип, оштукча үйрөнүп калдым. Кыргыз анан киргиз деген темачы. Орусча жакшы сүйлөгөн кыргыз, бул казакта орусча. Менде кызык да, мисалы үчүн, силерде бумага бар төлөттүңөр. Эмне үчүн ак үйдө бумага жок төлөттүңөр? Москва мондон үчүн жаштарга азыр армияда эле болуп калган. Торговый центрге кирсек, кыргыз го бүт. 80% окууну бүтүрүп, өзүнүн кесиби менен иштебейт. 80%. Жаңылык мындай туугандар. Садыр Жапаров Атамекендик Белес автобусун айдап көрдү. Базар Белес. Атамекендик. Я, мен просто чалтырдым мен. Жок, мен ойлойм Атамекендик бул жеке ишчилер жасап чыгыптыр да. Биринчи 10 автобус алат экен. Неге 10 автобус алат экен? Мамлекет ошо жеке ишкерлерден. Жеке ишкерлерден алат экен да. Менимче бул өлө шустрый эме да. Коммерциалистче, перекупщик да. Сапардын жени деп койду. Алып келип туруп эле мондой жирный клиент алыш керек деп турупчу. Садрава. Жок, лимузин бар. Өзүңүз айдайсыз. Бишкек шаарында автобустардын жол акысы 15 сомго көтөрүлүшү сунушталды. Кто здесь пострадает? Кайра эле жөнөкөй жүргөн адамдар жана ошондой эле шофёрлор. Шофёрлор пострадать этпейт дейм, беречи. Анткени аларга биринчи жок, биринчиден сдача бериш оңой болот. Эки киши отурса 30 сом болот да, 20 сом, 50 сомдон сдача берет. Мондой тамашалап экен, бул негизи абаны тазалайт экен. Абага жамандык заттарчы. Бул автобус тазалайт аба, аны айдайт аба. Жок, кийинки эме деңгел бул электробустар чыгат. Прожиточный минимум Кыргызстанда канча? 6383 сом. Прожиточный минимум эмне экенин билесиңерби? Ал, Прожиточный минимум канча? Бир кишиге орто эсеп менен анча акча кетет бир айда. Бул жакта ундун баасы, айлык маана менен адаштырбагыла. Среднем айлык маана Бишкекте 15 000 сом. 15 000 болгон менен монда карап көрсөңөр 15 000ге жашайт десе, бир тоюма кошумча 5 000. Биз эсептеп көрдүк, 900 кетет экен. Андан кийин эми Квартплат бар. 900 это только бир жака барасың, кайра келесиң. Тамак ичкениң. Ошондо сен 15 000 айлыкка жазсаң, бир жылда сен минуска келесиң. Мен мисалы үчүн Кыргызстанда бир жыл иштеп келдим, минус болуп келдим да. Москвада 200 000 акча менен кеткем, карыз болуп келген да, бир жыл. Болсам иштеген мен, бир жыл иштеп келген. Невыгодно экен. Эми мисалы эмнеге невыгодно болуп атат Кыргызстанда иштөө? Менин оюмча, бияк главный себеп образованияга да. Мисалы образование, статистикада жаңылык бар экен да. Статистика боюнча 80% окуучулар окууну бүтүрүп өзүнүн кесиби менен иштебейт. 80%. 100% болгон 20% өзүнүн кесиби менен иштейт. 80% не кылып атат анда? Ошо мондой сурада чын ушо мындай далилдеп бергенчи, бул тааныштарыңардан өзүнүн профессия менен иштеген киши бар. Простой статистика. Менин группамда 20 окуучу болчу, 20сынан экөөлөө иштейт. Калгандары алкаш. Алкаш эмес, может быть, башка тармагында алкашчы. Бүгүнкү биздин көмөктөшүбүз Айлана баракчасы. Москвадагы мекендештерибиздин жашоосун жеңилтүү жана ар кандай көйгөйлөрдү чечүү үчүн заманбап сервиси. Тактап кетсек, бул турак жай, жумуш, медициналык жана юридикалык жардам. Айланада эң мыкты бул платформада мекендештерибизге кызмат кылган ар кандай буйруса баардык компаниялардын каталогу бар. Бул баардык кыргыздарга керектүү компаниялар бир баракчада болот. Айлана бар жаныңда. Негизи Москвада карап көрсөң, өлү грамотный адамдар доставлять этет экен да тамактарды. Билими бар. Калтырга чыгып көрдүңөр беле? Чын айтпа. Чыкканбыз. Чыкпаган киши жок да. Ошол жакта жалаң дипломист. Мисалы 80% дипломун алды дейли. Кесибин алмаштырды. Бирок окугандар да бар да. Окубай эле бирок звезда болуп кеткен. Эми азыркы сөз айтып, хайп болуп кеткен. Бирок звезда болуп кеткен. Хайп. Неге хайп болду? Интернет Мондай да сен 5 жыл окудуң. Билесиң өзүң чөйрөңдү. Ишке макул тааныштар аркылуу кириш керек. Там не деп коет? Шапка, шапка беришиң керек. Отуруп киргенден кийин сен келип мощно 15 000 айлык деп сүйлөп атканда 16 жашар бала TikTok'то килемдин астында бийлеп туруп миллиондон акча табат.
урматтуулар гиф латтерея деп. Вот, смысл в том, что bizde зарплата аз, оно себя не оправдывает, өзүн актабайт. Ошол үчүн башка бир тармактарды. Ошо айлык аз болгондуктан логично, бул бардыгы эле билет, биз канча айтпайлы, акча аз, ошондуктан коррупция. Алар мен иштесем, допустим, мен деле кылсам керек экен. Реально 15 миң сындай. Лев учуп калса кылып коймокмун. Смотрите, дракон деп. Действительно, это принуждает же. Окуш керек, просто азыр уже современный частный компаниялар бар, которые окута турганчы. Азырбек ошо курстар өнүгүп Ошондо окуп калды. Курстарга барасың, зато эффективный. Да, 2-3 курс окуп, мисалы үчүн жарым жылдын ичинде сен бир кесиптин ээси болуп аласың, мисалы үчүн. 5 жылдын окуш. 5 жыл окусуң керек. Жок. Менин оюмча бул дагы. Анткени ал жакта лишний эме жок да. Гуманитарий жок да. Геометрия, физика. Керектүү эле нерсе. Эгер сен менимче да керек жок, мен 9-дан кийин окуган эмесмин. Менимче вообще негизи 4-класстан кийин эле кетиш керек школага. Неге? Мен окуганда мен колдонгон эмесмин, баштысы элечи ошо орус тили, мындай жазышты. Мындай эки тамга кошо окуп калгандан кийин эле уже кетиш керек экен. Эсептешти ошо 4-класстан кийин выпускнойдон жолугуп алып жүрдүк. Бирок мындай ойлоп көрсөңөр, образование эмне жагынан керек десе, мисалы мен 5 жыл окудум. Бирок чисто нетворкинг да, умение общаться с людьми. Коммуникация, адамдар менен кантип сүйлөшө аласың. Кээбиркилер бар да, реально окубай туруп эле, эми образование жетишпейт, анан адамдар менен сүйлөшө албай калат. Да, мен, например, окуган жокмун, я билбейм. Бул деле ар бир кишинин өзүнөн зависит. Бирөөгө берилген, берген, бирөөгө именно ошону берген, ал жактан күчтүү болот. Но мен, например, 9-дан кийин кеттим, мен мындай эч кандай кайгым жок да, блин, окушум керек эле депчи. Мага наоборот, ошол сиз 5 жыл окуганыңызды, 5 жылды мен именно өзүмө вкладывать эттим да, микрофонго сүйлөштү, алып барыш, тамаша болуп көрдүм, жашоодо урулуп туруп бир 23 жашыма бир навыктарды үйрөнүп алдым, ошол керектүү азыркы акча алып келгенди. Акча, тааныш, анан жашоону дагы мындай жашалтам деген нерсени алып келип берди да. Ыйлагым келип кетти. Вот, бул менен биздин айтарыбыз окубагыла деген эмес да, ар кимдин өзүнүн коммуникация жолу бар. Эгерде окуу берилбей атса, жашоодо жашап кетсе болот. Бирок окуу дагы өзүнүн пайдасы бар. Туура жеткирели деген. Пайдасы бар эле, ошо мен керек да. Нетворкинг жагы. Азыр окууга дегенибиз менен жаштардын баардыгы азыр эми жаман алып кала баштайт эми. Ошо. Ой, бир четин жакшы эле ой болуп атат эми мындай. Эми яман укпай калбайм, бирок нормально. Окууга жашта эми. Биз деле жашпыз го, бирок окуш керек. Эгерде сиз тил үйрөнөм десеңиз, анда перспектив окуу борборуна кайрылсаңыздар болот. Ал жерде англис тилин, орус тилин окутат, жаш балдарды мектепке даярдайт жана чет өлкөгө окууга тапшырганы, жумушка орношкону жардам беришет. Москва шаарынын борборунда Краснопресненская метронун жанында жайгашкан. Эң башкысы, эгер сиз перспектив Москва баракчасына москвичтер деген сөздү жазсаңыздар, анда сизге биринчи сабак акысыз болот. Толук маалымат алуу үчүн видеонун астындагы даректерге кайрылыңыздар. Перспектив окуу борбору, заманбап ыкма менен тил үйрөнүү. Бая жаңылыктуу бар, мектепте ак калпак кийгизелди. Ал интернетте эмес, ал тиги ак үйдөн чыгат ба? Тазабек Икрамов калпакты мектеп формасы катары киргизүүнү сунуштады дейт. Зачем аны? Балдарга элеби? Кандай карайсыздар? Менимче бул патриотизм, этнический өзүбүздүн традицияларыбызды, народный нерселерди өнүктүрүү бул жака келишпеш керек го дейм. Андай болсо, мындайча айтканда, Кавказдагы дагестанецтерди мектепке папаха кийип барышсын дейт да. Ошондой шарт. Мындай аң сезимге келбейт го дейм. Эгерде ушул сунушту киргизеден мурда Кыргызстанда бир мындай бардык проблема жакшы бүтүп мындай Москвага окшоп мындай өнүгүп калса анан киргизсе болот да. Еще анан азыр эми элде акча жок, ал калпак андан да башка проблема бар. Ошо. Андан да башка проблема бар деп айтпайсың. Жок, андан да эң башкы проблема кеберки адамдарга калпак жарашпайт. Жок, калпак баардыгына жарашат. Просто мен айтайын, жок, жарашпайт, кийип барат. Баргандан кийин классташтары шылдыңдайт. Ага психологикалык травма алат, психологический травма. Не ол, анан калпак. Ал жарашпагандан дагы калпак ыңгайсыз да. Мисалы үчүн сабакта калпак кийип отурсаң башың ысыбайбы?
Жок, кепка. Мисалы үчүн костюмга же болбосо жилетке, рубашкага орнамент кылып койсо болот. Мисалы үчүн ал Андай нерсе бар да, андай нерсе бар. Формага салынган. Калпак неудобный да. Баш кийимди кийбейт да, помещенияда. Жакшы эле нерсе, просто деген жери бар да. Будан бөлөк да канчадан глобалдык проблема бар. Ошолорду чечиш керек да. Ошолор бардыгы чечилип бүткөндөн соң кийин караса болот. Пожалуйста. Ошодон кийинчи. Тура, ал жагына кошулабыз. Бирок менин оюмча, ошол сунуштагы киши бизнес ачып баштады да. Калпактар. Ал эле бөлөсүп атат. Бүт бай туугандарыбыз. Жок, мага менде кызык да, мисалы үчүн силерде бумага бар төлөттүңөр да. Эмне үчүн ак үйдө бумага жок төлөттүңөр? Бул да чоң проблема. Улуттук кийимдер калпак болуу жакшы эле нерсе. Бирок эми мектептерге киргизип, Темирлан айткандай лишний да. Себеби кээ мектептерде 30 нормально же температура. Да. Ты даже там в футболке сидишь, тебе уже нормально душно. А жайында эмне болот? Жакшы кыргыз кандай? Көп сурайт, казаксың дейт. Жок, кыргызмысы, у них удивление да. Ушундай демеде. Просто аларда, туура айтасың. Вот, Пакистанда ушундай шүмүштөр бар. Чачың кыргыз. Ошол тема мисалы үчүн. Кече жакында эле 2 милиция болуп мигранттар Кыргызда салып койбодубу? 10 жылга не за что кетти да аларчы. Мунун темасына да мисалы үчүн ар бир кыргыз өзүн түз алып жүрсө, значит, мындай орустардын отношениясы нормально болот да бизгечи. Азыр уже кыргыз десе уже алар мындай жиркеничтүү карап калды деп ойлойм да менчи, потому что кыргыздар мына чайханага киргенде деле кыйкырынып, сөгүнүп, ичип алып тойлордо чыккандан кийинчи. Мына мисалы үчүн баяман жүрсө казаксың деп турат деп атпайбы? Кыргызда да ушундай адам бар деп атпайбы? Эгерде барды ушуга окшоп жүрсө, мисалы үчүн өзүн жакшы алып, эми муну мактап эле коюм го. Негизи мен мисалы үчүн жүрөм да, ошентип жүрөм да, Азамат Бека жүрөт, өзүн жакшы алып жүрөт, кыйкырбайчы. Ошентип жүрсөк, балким бизге деле көз караш жакшы өзгөрөт. Ошол 2 кыргыз мигранты мас болуп алып двордо милиционерлерди уруп камалып кетти дедим да, 10 жыл. Кимге пайда, кимге жаман? Негизи эле кыргыздар мындай ичкенди билишпейт да. Мен барда иштеген, 2 жылбы, 3 жылда иштеген. Вот орустар 10 бутылка пиво ичсе дагы мындай күлөшүп отура беришет өз менен өзү. Кыргыздар келип 1 бутылка пиво ичсе башталды да, өзүчө башталат. Же мушташат, же дагы бирдеке болот. Мелис респектаке деп кетсем, бул жактан орус. На русском разговаривайте, басып кетти да. А мен бурулуп экөөбүз тең кетебиз да. Я говорю, вы извините, мы просто стоим в стороне, между собой разговариваем. Я понимаю то, что я в гостях нахожусь, но мы же в сторонке, ну, я не кричу между собой. И могли бы просто без негатива об этом сказать. Зачем этот негатив? Ты его разглядел, улыбается такой. Казах, что ли? Ты такой гордо сказал, я кыргыз. Да, кыргыз. Ну, мы же тоже понимаем. Вот здесь, например, да, некоторые же есть, которые реагируют неадекватно. А тут он в неловкое положение, да? И что? Почему? Вот, понимаете? Орысша жакшы сүйлөгөн кыргыз бул казактар орыстар. Поэтому орысша үйрөнгүлө. Жок, орус бул тилде эмес. Просто мен ошол айтарым, конокто жүргөндө достойно өзүбүздүн мамлекетибизди чыгарып берели. Негизи конокто эмес, Кыргызстанда жүргөндө достойно жүргүлөчү. Просто ар бир кыргыз, Москвада негизи Россияда жүргөн кыргыздын жүрөгүндөчү жаңылык окуганда мисалы үчүн бир нерсе абар болуп кетсечи ичинде тилинет да. Кудай ушу ичинде кыргыз болсо экен депчи. Кокус бир нерсе уруш болуп кетсе ошо кыргыз болсо экен. Потому что бир кыргыз бир нерсе болсо бүт өзүнө дагы минус, жана мигранттарга дагы минус да простачы. Эркелеп түшүнөт, мен оюмча жыл өткөн топтогон аберде шоколад төгүп салат. Бизде бар го, айтат го, кыргыз анан киргиз деген темачы. Ошол темада сөйлөшкөн. Кто-то говорит, что киргиз это правильно, а кто-то говорит, жок, киргиз эмес, кыргыз болуш керек. Биз ошол тема көп болот. Кинода просто эки да, киргиз это на русском, кыргыз это на кыргызском. Прям принципиально айтат го. Жок, кыргыз деш керек. Сен кыргыз тилинде документ жазып атсаң кыргыз деп. Ошондо кандай орус тилинде документ жазып атсаң киргиз деп. Жок, бизде жок, мисалы русскийлерди орус болбойбу. Они себя орус деген кыргызча, русский деген орусча. Америка болсо русскийлер Russia деп атат. Ошол эле да, бул жерде эч тарынычы жок. Да. Эгерде биз бири-бирибизди киргиз десек, бул уже туура эмес. Эгерде башка улутта алардын тилинде ошондой да. Казактарды биз казак дейбиз, орустар казак дейби. Кандай өздөрү ошо да, ошондой. Давай. Акш дейт го. Америкалисттер бизге капа болгон эмне, негизи акш дейт. Америка дейт. Эме
Оғамстан дегенде болды да. Негизи эле жана орустардын кыргыздарга болгон мамилесин айта кетейин. Негизде кыргыздар деле орустарга мындай копол мамиле кылат. Мисалы үчүн мен кээрки кыргыздар менен сүйлөшүп калсам жумбагачтан тиндей алар сөздөр үчүн между нами болот да өздөрүнчөчү. Бирок орустарга айтпайбы аны? Мындай бар да, мындай барыбыз эле болот го, орустар бир нерсе кылса. Мен durayım Kırgızstan'a orayın Oruslardı karnasam degенче. Bu жолду тиги орустарды. Орус досум, Кыргызстанга орус досум. Кыргызстанга орайын орустарды жөз кылбасам. Мындай эле кесип калсам. негизи жана Кыргызстанда өзбектерге кандай мамиле кылышат? Мисалы үчүн Кыргызстанда өзбектерге копол мамиле кылышат. Чем орустар бизге кылган мамилесине караганда Биздикиндей мамиле биз өзүбүздү максаттардай алып жүрүп башка мамлекеттен келгендер, например, ошондой эле индустар келгендер канча эме чыкты, ошондой биздей алып жүрсө биз чыдабайт элек. Мен өзүм чыдабайт элем. Элестетсең сен көчөгө чыксаң, индустар көчө чегип, бичип, кыйкырып жүрсө, барып эки кыргыз барып эле пачан чарып коет алар. Кийсиге кирсең, жаалаң индустар. Жестко. Орустарга сабыр берсин. Таксиге отурганда акыркы жолу качан орус айдоочу келди. Менче орус айдоочу келген мага бул экзотика да. Экзотика? Орус деши келди. Кыргыздар иштеген профессиялар кайсыл жерде? Менин сүйүнгөнүм биздин кыргыздар дворник, уборщица деген нерселерден жок эмес, азайып баратат. Мигранттардын менче эч кимди тааныткан максат эмес, мигранттардын деңгээлдери бар. Биринчи уровень, экинчи уровень, үчүнчү уровень. Качество мигранта. Например, менимче биринчи жыл келди, экинчи жыл келди, үчүнчү жыл келди эмеспи? тилден болот го дейм. Тилди билбеген адам 10 жыл эле уборщица болуп иштей берет да. Бирок ошону айтсаң, бир байкешан көргөм да. Тилди билбей эле, биякта заводу бар экен. Өзү Москва. Ал уже предприниматель да уже. Мен орусчаны билбей эле. Мондой эмесе, көтөрүлгөн жок да мону. кыргыздар өлө көп недвижимость алып баштадыңыз. Ошол тема. О, баарыбыз биз үчөөбүз той сүрөдө иштейбиз. Үй той. Үй той. Биринчи үй той болот, кийин аягынан жете тойдо башып койсок болобу? Тапалеттер. Үй той, недвижимость өлө көп алынып атат Москвада. 10 жылдан кийин биякта чисте. Бизде кайра эле ошол неге биз уже үй алган бул нем белгиси. Жакын жылдары барбайбыз мекенге калды. Биз бул жакка көп. Бирок кээкилер алгандачы мен сурасаңчы, биякка калтырып квартираны киргизип өзүм Кыргызстанга барам деген ойлор бар. Конечно, бул жакта квартираны 40 миңге берсең, тияктан прожиточный минимумда 6 келип атпайбы тугандар. Бирок негизи эле Компаниялар ачылды. Жакшы, ошол нерсе сүйүндүрөт. Любой жакка барсаң, 10 жылдан кийин реально жанагы айткандай элечи, мисалы армяндар бар го. Армяндар нормально уже отуруп калган да Москвадачы. Ар бирөөсүндө бизнес бар, ресторандарын көрсөң вообще сам. Кыргызстардыкы жаңы жылда торговый центрге кирсек, кыргыз го бүт. Ичинде бүт кыргыз да. Орустар жок да. Вообще кыргыздар. Видео тапамын да. Жаңылык болгон көрдүм. Видеого бир орустар. Тут мы где находимся? Это Москва что ли? Качнар. С одной стороны грустно, то, что так выкладывают, а с другой стороны приятно, что наш... Мен начальный класста окуткан мугалим, мен окуганда биздин мектеп боюнча эки кыргыз болчу. Мен 5-класска жеткенче мектептин 40% кыргыз болуп калган. Бул чын. Менин начальный класста шарда болчу? Москвада академический метрода 522-нчи мектеп. Мындай калп сүйлөп айткан билдирип койгон дегенмин да. Бар ошондой мектеп мен жашайм азат. Өлүп кетейин. Жанында жашайм ошол мектептин. Кыргызстанда 1 жыл иштеп келдим, банкрот болдум. Анан Бишкекте жүрөм. Один студияга чалдым да. Ушундай монтажер, оператор десем, кел собеседование дейт. Один студияга бардым. Собеседование кандай суроо болду дейсиңер? Давай подумаем. Подожди. Орусча билесиңби? Нет. Кыргызча билесиңби деген суроо болду. Бишкекте бардыгы орусча сүйлөйт да. И на самом деле мен жумушка орноштум. Менден кийин 2 стажер кыз келди, университетте окуган кыздар. Алар кыргызча билбейт болчу. Мен аларга которуп берчүмүн да, жана заглавление которгондорчу. Кыргызстанда уже жумушка алганда Кыргызстанда деле уже сознанием кыргызского языка деген тема болуп калды.
Мисалы үчүн азыр бүт эле маалымат, жаңылыктар, новостилер, информация орус тилинде болуп калды да. Биз көргөн YouTube, сериалдар, кинолор. Бирок Москвада болсо, наоборот, кыргыз тили өнүгүп атат. Жок, менде мондай бар да. Мен кичинекейимде Москвага келип орусча үйрөнөм дегем да. Мен Москвага келип орустукча үйрөнүп калдым. Негизи эле ошондой тенденция бар го, э? Эмне себептен ошондой тенденция болот? Оштон, Баткен, Жалал Абадтан көп келишет. Эмне үчүн чүй жактан келишпейт? Себеби ал жакта айлык маана көп. Борборго жакын болушу мүмкүн. Алар Бишкекке келип калышат, а оштуктар Москвага. Жок, просто мындай да. Жок, мондай адамдар бар. Айылда туруп, Ош Бишкекти эмес, Ошту көрбөй туруп, мындай объездной менен аэропортко кетип ургандар бар да. Чын бар. Туура. Ошону айтам да, орустардын биз жөнүндө стереотип бар да, ассоциация. Орусча билбейт, неграмотные эме люди. Мен андай кишилердин баары таныштарыма айтып берем. Вы поймите, то, что сюда приезжают люди работать, они приезжают с поселков, с деревень ради заработка. Приезжают. А у нас есть грамотные люди, которые знают свое дело, которые грамотно разговаривают, но они могут там себе позволить это жить и работать. Вы не судите об одном пальце, депчи. Ошондой бар. Ошон үчүн ассоциацияларда болушу мүмкүн да. Көбүнчө эми бизде бул айылдык кишилердин кемсинтүү эмес. Бул деген айылда эми биз орусча үйрөнбөйбүз да. Мисалы үчүн мен мисалы биз Ошто 9-майда көрчүбүз бар. Шаардыбы? Просто түндүк жакта мисалы үчүн Бишкекте немелерде алар окуп туруп, уже алар Москваны эмес да, алар Европаны көздөшөт. А биздик күчтүктө көбүнчө окууну бүттүң Москваны көздөшөт. Москва монунча жаштарга азыр армияда эле болуп калган. Ар бир да барып келиш керек. Мындай да дагычы, кечээне мен бир жумушка орношконго бардым, мен мында бир аз сааттар аз экен, сонун жумуш. Барып отурсам, мен жериме сүйлөшүп атам, жанындагылар киртат. Ошол жерде жумушка орношом дегендердин почти 30% киртат, чыгат, бирок эч ким жумуш кылбайт. За что алар орусча билбеген үчүн. Жөн эле кайсыл жактан вакансияны таптың десе түшүнбөй атат, телефонда бир предложение көрсөтөт. Вот так депчи. Менимче мындай да, биздикилер, менин досторумда да арасында бар, келип да, мен орусча билбейм дейт да, ошол менен токтотуп коет да, өзүнө крест коюп коет. Азыр маймылдар сыртта велосипед терип жүрбөйбү? Бир 15 жарым саат PUBG ойногондон көрүп, 3 бет китеп окуп коюп, 3 бет. Ошол сага пайда келет да, кийин хотя бы жумуш дегенде вакансияга жооп берет. Азамат, сен англис тилден сабак бергенсиң го. Орус тилин үйрөнүш үчүн канча убакытта үйрөнсө болот ошо? Эми орус тил бизге бияктан кыргыздарга ыңгайлуу да, себеп окружение орустар. Везде на русском говорят. 3 ай точно жетет. 3 ай эгер усиленно отурса, хотя бы Баяман айткандай элечи. Күнүнө 3 барактан окуп баштасың вслух. 3 месяца идеально хватит. 3 айда орус тилин үйрөнүп алса болот. Эмнеге дегенде, окружение биз Россиядабыз. Ошондуктан 3 ай. Мисалы англис тил 6 айда үйрөнсө болот, базовый жагынан. Полный эмес, базовый жагынан. Но не забываем, англис тил орус тилден жеңилирээк. Бирок орус тил бизге окружение бар да. Все здесь на русском. Приложение на русском, фильмы на русском, общение, метро, все на русском. Это для нам очень поможет. 3 месяца усилия. Менимче мондой болуш керек да, о депорт кылабыз деп мотивация керек. Орусча үйрөнбөсөк депорт. Место медосмотра, короче, знание русского языка. Негизи ошо жыйынтыктайлы, өнүгөйлү, өсөлү, өзүбүздү татыктуу алып жүрөлү, Кыргызстанда болбосун, Москвада болбосун. Орусча үйрөнөлү, негизи башка профессияларды үйрөнөлү. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарылышта кайсы темаларды айтайлы, ошону жазып кеткиле комментарийлерге. Все.